Күлкү каалаган, канчалаган адам чыгалган кайгы кападан. Түркүн аламдан бүгүнкү жаралган, күлүп жайнаган учурларды байлык аттаган. Кыргыздан кыргызга кыргыз стендап, кыргыз стендап, кыргыз стендап. Достор, бул кыргыз стендап сиздерди ушул жерде күлдүрөлдөп көптөгөн стендап комиктер көп убакыт даярданышты. Андыктан дагы бир жолу кол чабып коштоп коелу, келиңиздер. Достор, менин атым Билал, мен Таластан болом. Бирок мактанчак эмесмин. Жөнөкөймүн, эң жөнөкөймүн да. Ушунчалык реально жөнөкөймүн, ачык айтам мен. Достор, мен консерваторияда окуйм. Байкасаңар, кыргыздарды бир эле тамга мени тартып койсо болот экен да. Саройдун канай салкын ай тоосунан. Сүйгөн кызыма арналган үрүм бар эле. Сүйгөн кызымдын жүтү, Ош базардын самсысы, тачкадагы манты. Ош базардан таанышканбыз да, турачына чаар. Жакында эле суук түштү, гамаш кийип калдык. Ошого байланыштуу 4 сапыр. Ош базардан, подземкадан тоңуп калгам. Начосу жок, жамбаш тоңду жукашымдан. Кийгим келбейт гамашты мен ласинадай. Ошон үчүн Бишкек парктан жүрүм чыкпай. Кыргыз стендап, кыргыз стендап, кыргыз стендап. Салам достор, кандайсыңар? Менин атым Санжар, мен казармандан болом. Бизде казарманда алтын чыгат. Ошондуктан биз бай келебиз да, суроолорго. Сынактындар кимдер, каяктагы деген. Алтын чыгат деп эле мактана беребиз. Негедир башкалардан байкап турмун да. Оштон болом бизде самсы чыгат дегендерчи. Же каяктан болосуң десе, көлдөн болом бизден күлкү чыгат дегендер. Таластыктардын эмнеси чыгып турат, баарыңар эле билесиңер, алар разнорас чыгат да. Казарман мурда алтын чөйчөк деп аталыш экен. Ушуну ойлойм да, бир небересин аябай эркелеткен ата койсо керек депчи. Алтын чөйчөк депчи. Өзүм жөнүндө айта кетсем, үй бүлөдө эң улуусумун. Мамам мени секетке тейин кара жаным деп эркелесе, атам делден кулак, картошка мурун, могу кимге окшошуп калган дейт. Бирок көчөдөн көргөнүм бар айтат, атаңдын копиясы экенсиң депчи. Баарыбыз эле байкелерибиздин кийим кийип чоңойгонбуз. Бир жолу апам мага кийгизип көрүп, эмне жактыбы деп сурап калып, как будто башка кылбыр бар болгонбузчу. Конечно, жакпайт да, таануун эле байкеңкин кийип атсаң, Достор, өзүм сварщик болуп иштейм. Анан мондай сентиментальный адамдарды түшүнбөйм да. Сериал көрүп атканда кайгылуу жери келсе, ыйлай ийишет го. Кантип ыйлайсыңар? Мен өзүм жалгыз кечинде жатып ыйлайм да, мындай эч кимге көрүнбөй. Анткени сваркадан көздү алдырабыз. Алдырбаш үчүн атайын коргогуч менен иштейбиз да. Щиток деп коет, орусча маска. Бир коллегам бар, такыр коргонбой иштейт да. Азыр ыйлап жүрөт, 3 баланы кантип баган болуп. Кичине коргонуп иштебейсиң десең, эми просто щиток менен нити ощущения деп. Анан достор, сварщиктин десем эле, сурап калышатты, канча айлык аласың деп. Кудайга шүгүр, баарына жетет. Айлык алар менен эле дароо чачам кыздарга. Эми алгандан кийин карсы бериш керек да. Анан сварщиктин десем эле, кыздар көбүнчө ойлоп калышат да, машинеси жок депчи. Жакында эле алдым, бирок жашоом өзгөргөн деле жок. Зато кийимим таза. Эсчо кыздарга айрылгыла, кийимиңерди жууп берем, автомат. Эң башкысы мамиледе машина эмес, автомашина да. Кечинде жолукканда жылуураак отуруш керек да. Чоң рахмат. Кыргыз стендап, Санжар Жанарбек. Кыргыз стендап, кыргыз стендап, кыргыз стендап. Салам достор, менин атым Нуркияз. Мен Жалалаттан болом. Жалалат кандай десеңиздер, Жалалатта бизде уйлардан биринчи келиндер турат. Ошон үчүн бизде келиндерди эркелетип, чолка деп коебуз да. Конечно, уй десең тарнат да.
Өзүңөр көрүп тургандай эле арыкмын. Бүгүнкү менин стендапым өзүм ошогон арык балдар жөнүндө. Эми арык болгондун жакшы жактары бир пирожкиге тоесуң да. 0,5 түшөсү артып калат. Анан да разборкаларга тартпайт да. Тартса дагы массовкада турасың го. Эң аягында повод бербей, делай деп коюп. Ал эми жаман жагы шым токтобойт го. Майка кийсең колтугу белиңде жүрөт. Башкаларда 6 пресс болсо, менде туаса 12 пресс бар. Бирок арык балдар экономичный келебиз да. Базарга барып ремен алсаң, сатуучу байке, белиңи ылайыктап теш берейин дейт го. А мен жок, байке мен ортосунан бөлүп экөө чыгарып алам дейм. Девушкама сурадым, жан, мен арык болсом менин эмнем жагат десем, ойлонуп туруп калды. А мен айттым, жан, качок не качок, самый главный эркек деп койдум. Мага жакпайт да, мага ошон арык дырыш балдарга кличка койгондорчу. Коделек, читок, кандек дейсиңер го. Бирок бунун арасында мага жакканы бар, кулакка жагымдуу болот да. Амбал дейсиңер го. Кичинемде аябай шок болчум. Айылда жүргөндө футбол ойноп путум сынды. Шаарга келип балдардан таяк жеп мурдум сынды. Эми ар кайсы жерин сыны берсе үйлөнгүң да келбей калат экен. Ушундай амбалдыгыма байланыштуу байкагычмын да. Мен да өз чач тарачмын. Мондай адамдар любой жакта бар да. Чач алып атсаң, байке чач алып атасың дейт го. Ошондо ичимен айтам, жок досум, койдун жүнүн алып атам деп. Жол болсо такси деген чачканы көрүп туруп, байке таксиби дейт го. Жок, депутаттын шопуру. Дагы бирөөсөр, байке, апельсин сиздикиби дейт го. Жок, Чолпон Талипбектики. Чолпон Талипбек деп калдык. Шаарда могу жерине барсетке талган мырыктар бар го. Мен ойлойм да ошолорду чоңон эжинин колунда өскөнбү деп. Акча сурасаң могу жеринен алып берет го. Анда да тердеп кеткен. Кичинекейибизде бизге чоңдор келип, апчы десе, деп берчиге. Азыр кана ошолор? Азыркы учурда Дубайда остановкаларда кондиционер бар, Жада калса Ташкентте дагы остановкаларга кондиционер коюла баштаптыр. Ал эми байкадыңар беле биздин остановкаларда өзүнчө эле радиоузел го. Маршруткан келинче поход жумуштап аласың да. Серийип кетип артына өтсөң, Гонконг клиникасы геморройду сапаттуу ыкма менен дарылайт дейт го. Аны ачсаң эле, чогуу жашаганга бир кыз керек. 705 39 38 37 читок дейт го. Чоң рахмат, Кыргыз стендап, Мадияров Нуркыяз. Саламатсыздарбы? Мен атым Жаркынай, 9-класста окуйм. Жашым 14-тө. Жашым 14-тө сиздер үчүн берене, түшүнбөгөндөргө статья. Негизи сиздерге школьницанын окуясы кызык эмес болуш керек. Андан көрө мектеп жөнүндө айтып берейин. Мектепте тарых сабагында 5000, анткени апам тарых мугалими. Калган сабактардан түшүнсөңүздөр болот, атам тарткам. Мектептеги сүйүүнү короз менен тооктор окшотом да, анткени бир эле баланын артынан толтура кыздар жүрө берет го. Биздин класста бир бала бар, ал өзүн мачо сезет. Бирок кебетеси таштандыбек дейле. Анын кыздары келатканда мен ага тийишип, "Эй, токолдоруң келатат" деп тийишип коем. Дагы бир бала бар, ага только балдар эле келе берет. Сиздер жаман ойлобоңуздар, ал биринчи атаман. Мен аны Дакан Корос дейм. Классыбызда өзүнү чыкса сезген кыздар бар да. Кебетеси меникиндей эле, боюнгону Айжан Асимадай. Мектептерге линейканын кереги жок. Анткени алар жаш балдар да, зато кийиминди билишет. Мен оюмча линейка жогорку кеңешке кереги бар. Тигил партия чыккыла, силерди эмне кылыш керек? Ушинтсе жакшы болмок. Биздин мугалимдерибиз аябай өзгөчө мугалимдер. Мен аларды Сулейман Султандын гаремине салыштырам. Кинодогу Сулейман Султан бизде директор Айгүл Кубатовна. Кинодо жазалагыла дешет го, бизде деле калышпайт. Кийип кел формаңды дейт. Кинодогу Хүрем Султан бизде физрук Канат агайыбыз. Ал дагы боевой. Кана формаң жокпу? 2 дейт. Биздин мектеп аябай өзгөчө мектеп.
уникалдуу мектеп деп айтсам болот. 1-класстан 4-класска чейин бронзасың, подвалда окуйсуң. Сабак бүткөнгө чейин күн көрбөйсүң, парда, көөл деген нерселерге акча чогултпайсың. Кызыгы свет өчүп калса, сабак өтпөй коюп эч нерсе эмес. Эшикти таппай каласың. Жыл өткөн сайын карьераң өсө берет. Мен азыр голдмун. 2 жылдан кийин платина болом. Анткени инимди 1-класска киргизем. Чоң рахмат. Сиздер менен Жаркын Аяким кызы. Ассаламу алейкум достор. Менин атым Искендер, мен түптөн болом. Анан кандайсыңар, кайбариктер? Өзүм жөнүндө айта кетсем, жашым 18-де. Көптү көрүп койгом атак. Эми кандай көрүп койгом? Каракол, Бостери, балыкчы, Кызыл Аскер, 4-чү горбольница. Кебетем өзүңүздөр көрүп тургандай кара тору, бандитке окшош жигитмин. Ушу кебетем менен көп адамдарга жага бербейм. Шаарда жүрсөң, кебетем кароо эле менттер паспорт сурай беришет. Анча-мынча маршрутка албай койт. Эмне сен бирөөдөн качып келип атасыңбы деп. Иштейин деп супермаркетке охранага бардым. Барсам албай кой дей. Кебетиңен көрүнүп тура, сен өзүң урдашуда экенсиң. Жада калса достор, магазинге нан барсам өзүм окшош кара бөлкө нан берип коет дейт. Бирок мен эле кара нанмын деп жүрсөм, шаарда бар экен 100 килограммдык булочкалар. Тортиктер баарыбыз эле билебиз, шара гарабалдар. Бирок алар деле мага окшош кара нандан жасалат экен. Индустар вообще сухариктер. Ар кандай жыттары менен. Анан мен бир досум бар, аны биз батон деп коебуз. Силер ойлогула аны семиз депчи. Анын аты Антон да, ритм үчүн эле. Жинге тийсе Антон, аз башка кличкаңды айтып коем деп коркутам. Жок, силер ойлогондой эмес, вагон деп коем мен. Мен ушул жашка чейин, азыркыга чейин эч жерде иштеп көрө элекмин. Зарплата кандай эмне экенин билбейм. Бирок түптө сезонду иштеп коем. Жок, балык сатып. Түптө жаман, жакшы деген жаңылык жок. Бизде баары жакшы жаңылыктар. Анан мен ойлой берем, ушу Кыргызстанга бата тилектер дейчи, ушу түптүктөр жазган депчи. Барго бар болсун, көп болсун, майлуу болсун, жолуң шыдыр болсун деген сыяктуу. Анан мен мындай адамдардычы дарыга окшоштурам да. Димидрол балдар барго, бир нерсең алып туруп уктатып кетет. Уктатып кетти деп отуруп калсаң, цитрамон балдар бар, брат, спокойся, спокойся деп. Милицияларда гаишниктер бул, обезболивающийге окшоштурам. Акча берсең, резко басылышат го. Эң негизгиси достор, Гүлзат Мамытбекти Виаграга окшоштурам. Эртең менен башыңды оорутат го чиркин. Мындай сөз бар, күлкү өмүрдү узартат деп коет. Ошондо эмне биз түптүктөр бессмертныйбыз бе? Чоң рахмат сиздерге, Искендер Бейшабаев, алга стендап. Күлкү каалаган, канчалаган адам чыгалган кайгы кападан. Түркүн аламдан бүгүнкү жаралган, күлүп жайнаган, учурларды байлык аттаган.